Парламенттик Ата-Журт фракциясы ушул жылы Афганистандан НАТОнун аскер күчтөрүн чыгаруу менен байланышкан Кыргызстан үчүн тобокелдиктер жана коркунучтарды карады. Бирок орчундуу маселени жабык эшик артында кароо сунушун өкмөттүн парламенттеги өкүлү киргизди. Жабык эшик артында өткөзүүнүздү суранабыз. Анткени бул доклад болуп жаткан учурда айрым жагдайлар ушу жабык эшик артында айтыла турган маселе болуп калып атат. Ошого байланыштуу бул биринчи өтүнүч. Ошентип мындай сунушка фракция депутаттары макул болушуп, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жыйындар залынан чыгарылды. Анда ким макул болсо алар көтөрүп койсоңор. Ата-Журт фракциясынын жыйынындагы экинчи маселе сотторду тандоо кенешине талапкерлерди шайлоо болду. Парламенттеги оппозициялык фракцияга мында 4 орун берилген. Ал эми талапкерлер 20дан ашык. Эң оолу фракция лидери Жылдызхан Жолдошова талапкерлерди өңүнөн көрүү мүмкүнчүлүгү үчүн ар бирин тааныштырып өттү. Ал эми алардын анкеталары күн мурунтан депутаттарга берилген. Андан соң талапкерлердин бардыгы чыгарылып, анкета боюнча шайлоо өтмөй болду. Ошентип ата-журтчулар жашыруун добуш берүүгө өтүштү. Анын жыйынтыгы менен Гүлжамал Жумагулов 14 добуш, Акжол Бердиев 13, Максат Шамилев 12 жана Марат Кайыпов 9 добуш менен алдыга чыгышты. Эми сотторду тандоо кеңешине тандалып алынган талапкерлер жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлөт. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.